Аллах Таалага кандай пенде жагат деген суроого бир сөз менен ыймандуу жана жакшы адам деп жооп берсек болот. Ал эми ошол биз айткан жакшы деген адамдын эң жогорку деңгээли кандай болот деген суроого ата энесин сыйлаган, ата энесине жакшылык кылган, жана алардын кызматында болгон деген бир адамды белгилеп кете алабыз. Ал эми андан кийинки деңгээлдеги жакшы адам кандай болот? Бир тууганын сыйлаган жана бир тууганына жакшылык кылган деп айтсак болот. Албетте биз ата энебизге кантип жакшылык кылышты, кантип аларды сыйлашты билебиз. Бирок көбүн эсе бир туугандарыбыз четте калат жана аларды кантип сыйлашты биле албай калабыз. Баардык маселеде үлгү алгандай, ушул маселеде дагы сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үлгүсүн башка адамдарга, бир туугандарга кылган мамилесинен үлгү алышыбыз керек. Пайгамбарыбыз кызы Фатима үйүнө келгенде ордунан тура калып, жонунан таптап жакшы сөздөрүн айтчу экен. Кайсы ата эне азыр мындайды кыла алсын? Чындыгында бул пайгамбарыбызга гана таандык сапат. Анын баардык жакшылыктарын, жакшы жактарын эч ким кайталай албайт. Бирок баары бир биз аракет кыла беришибиз керек. Ошол катары адамдарга кылган мамилесин дагы. Бир тууганга кантип жакшылык кылуу керек? Бир тууганга кыла ала турган биздин эң чоң жакшылыгыбыз бул ыйманга чакыруу. Албетте өзүн гана ойлой турган өзүмчүл адам эч качан бейиштик боло албайт. Өзүңүз ыймандуу болсоңуз жана бир туугандарыңыз оң жолго түшө элек болгон болсо, ар күнү керек болсо аларды ыйманга чакыруу сиздин милдетиңиз. Анткени ыйманыңыз бар болсо, бир тууганыңыздын отто күйүп жатканына сиз эч качан чыдай албайсыз. Бир тууганга кыла ала турган андан кийинки жакшылыгыбыз бул биздин жакшы мамилебиз. Жакшы мамиле дегенде бул сөзсүз түрдө эле ага жакшы сөз айтыш деген эмес. Кудай Таала ар кимди ар кандай деңгээлде жараткан. Ошо катары бир үй бүлөдөгү эки бир тууганы дагы, мисалы бирөөсүн акылдуу, ыймандуу жаратышы мүмкүн. Ал эми бирөөсүн болсо бир аз тентегирээк кылып коюшу мүмкүн. Бул үчүн сиз Аллахка ыраазы болуп, андан кийин бир тууганыңызга, ошол тентек бир тууганыңызга үлгү болушуңуз керек. Аны түшүнүшүңүз керек жана аны колдошуңуз керек. Эгер сиз аны түшүнө албасаңыз, сизден башка эч ким аны түшүнө албайт. Ар дайым анын деңгээлине түшүп, аны менен жакшы мамиледе болуу сиздин милдетиңиз. Эгер бай болсоңуз, байлыгыңыз менен бөлүшүңүз, билимдүү болсоңуз, билимиңиз менен бөлүшүңүз, илимдүү болсоңуз, илимиңиз менен бөлүшүңүз. Сиздин кыла турган милдетиңиз ошол жакшы мамиле. Андан кийин эгерде сиздин бир тууганыңыз кыз бала болсо, карындашыңыз бар болсо, көчөдө баратканда алдыңыздан башка бирөөнүн кызы чыга турган болсо, ага карабай коюу сиздин милдетиңиз болуп эсептелинет. Эгер сиз ушул нерсени аткара албасаңыз, демек сиз бир тууганыңызды жетерлик деңгээлде жакшы көрө албайсыз. Башка аялдарга исламда кароого эки гана учурда уруксат берет. Биринчиси бул жардамга муктаж эмес бекен деп карашыңыз керек болот. Эгер жардамга муктаж болсо жардам бересиз. Ал эми экинчиси болсо саламдашып коюшка туура келеттир деген мааниде сиздин таанышыңыз болуп калса, ошо максатта эле бир карап коюуга уруксат бар. Калган учурда эркек адамга аялга караганга эч качан уруксат болбойт. Эгер сиз ушул нерсени аткарсаңыз, чындыгында сиз бир тууганыңызды жакшы көрөсүз жана сиз ыймандуулардансыз. Соңунда албетте сиз өзүңүздүн канчалык жакшы бир тууган экениңизди билгиңиз келсе, бир тууганыңызды
билдирбей туруп, мындайча айтканда, сизге ал айттырбай туруп, кандайдыр бир нерсеге муктаж экендигин алдын ала сезип жардам бере алсаңыз, сиз чындап бир тууган экениңизди далилдеген болосуз. Ошондо гана сиз өзүңүздүн эң жакшы бир тууган экениңизди далилдейсиз.